Менин жолдошум үй бүлөдө эң кенжеси. Кайнатам каза болгондон кийин кайнагам талашып жатат. Үйдүн документи кайнатамдын атында. Биз үйдү кантип өзүбүзгө өткөрүп алсак болот? Бул суроо мындай болот да. Бул жанакы мыйзам боюнча мурастоо деп коет. Наследство по закону дейт да. Себеби менчик ээси көзүнүн тирүүсүндө ошол жана балдарынын бирөөнө керез менен жана завещание деп коебуз. Керез менен бербеген болсо эгерде, анда бул жалпы менчик баягы мурас болот дагычы, мурас болот. Ошо канча баласы болсо, маселен, канча бир тууган болсо, ошолордун баардыгына бирдей тең ортодо бөлүнөт. Эгерде ошо балдардын арасында, допустим, мен бир эле кенженибизге беребиз дегендей макулдашуу болгон болсо, алардын макулдоо эмеси керек, жана макулдугу керек да. Ал макулдук нотариалдык контора аркылуу макулдук жана согласие деп берет. Ошондон кийин гана жанагы мурасты кабыл алуу деп коет го, свидетельство о праве на наследство деген мурасты кабыл алуу деп мамлекеттик баягы нотариалдык конторага, кеңсеге барат дагы, арыз жазып, өлгөндөн кийин 6 айлык мөөнөттүн ичине арыз жазгандан кийин 6 айдан кийин мурастоо ачылат. Ал жана эми кыргызда бар го, жанагы кенже балага калыш керек деген маселе жок да. Бул эми кыргыздын баягы жазылбаган мыйзамында ошондой да. Бирок мыйзам боюнча ал мыйзам боюнча мурастоо, ал ошол мураскорлордун баардыгына бирдей бөлүнүш керек. Саламатсыздарбы? Биз 6-1 тууганбыз. Баары кыздар. Атам каза болуп калган. Атамдын үйүн бирөөбүзгө өткөрүп алайлы десек, атамдын карындашы талашып жатат. Биз эми үйдү сатып жиберсек, атамдын карындашына да акча бөлүнөбү? Негизи мыйзамда кандай? Бул жанагы наследство по закону, мыйзам боюнча мурастоо деген болсо, биринчи кезекте анын балдары, биринчи кезекте аялы, анан балдары, кыздары дейм, ошондо балдары. Ал ошол эгер биринчи кезектеги балдары жок болгон болсо, аял жок болсо, андан кийин гана карындашы болот. Жана үчүнчү кезек деген бар, андан кийинчи. Себеби экинчи кезек деген бар эле, анысы баягы жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин жок болгон. Алардын талашканга укугу жок. Ал биринчи кезектеги болсо, демек атасынын кийин апасы болот, же балдары болот. Ал берки карындашынын акысы жок. Же ал жерде бөлүнбөйт, кыз эркек деп бөлүнбөйт. Ал мураскор деген карабайт да кызга, ошо балдары деп эсептелгенден кийин кыз в том числе дейт го, жанагы асырап алган балдасы болсо дагы боло берет, мураскор болот. Саламатсыздарбы? Мен өзүм Кыргызстандын жаранымын. Жолдошум Россиянын жараны. Нике күбөлүктү Кыргызстандан алганга укугубуз барбы? Россиядан именно эмнеден ошо кайсы жерге караса, ошол жерден браки не состоит деген справка алат. Ошонун негизинде Кыргызстандын жараны көйлүк алса болот. Анын үчүн Россиядан браки не состоит деген справка алыш керек. Менин балам биринчи аялы менен ажырашып кеткен. Бир баласы бар. Баласына айына 2000 сомдон алимент төлөйт. Өзүнүн экинчи турмушунан 4 баласы бар. Алиментти кыскартсак болобу? Анткени тапкан акчасы жетишпейт. Түшүндүм. Бул суроолор өтө көп берип барат кийинки убактарда. Жанагы ошол биринчи турмушунан балалуу болгон алимент төлөп жүрүп, кийинки турмуш куруп туруп, кийинки турмуштан кийин да бала болот го, 1-2-3 бала. Өзү мыйзамда көрсөтүлгөн, жанагы алименттин өлчөмүн азайтуу деген мыйзам бар. Аны азайтса болот, бирок мен айтып коюшум керек, жанагы тажрыйбада, азыркы соттук тажрыйба деп коебузбу, көпчүлүк учурларда баягы атасы деп атат, атасы ал баласы канча аялдан, канча баласы болбосо дагы кароого милдеттүү деген принциптерди коюп, айрым учурларда, көпчүлүк учурларда ошол алименттин өлчөмүн азайтпай койгон учурлар көп болуп атат да, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн. Башка ошол анда тийиштүү сотко кайрылыш керек. Ошол тийиштүү балдардын 4 баласынын туулган күбөлүктөрүн, ошо кийинки аялдын менен жашагандыгын аныктаган фактылардын баардыгын тиркеп, кайрылса болот. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Мен 2 балама 2000 сомдон жөлөк пул алам. Мен жакында жумушка кирдим. Эми балдарыма жөлөк пул ала албай каламбы? Анткени тааныштарым эми жөлөк пул чыкпай калат деп жатат. 2000 сомдон жөлөк пул кандай жөлөк пул алат экен? Сен жанагы күйөөсүнүн немеси УК деп күйөөсү же ата энеси бирөөсүнөн ажырагандыгы боюнча алат экен. Бизде жөлөк пулдун суммасы 8-10 сомдон, ошондо 2 балага 1620 сом берилет. Ошону точно билсеңер, эгер күйөөсү иштеп, күйөөсүнөн дагы ажыратып болуп УК чечип алган болсо, ала берет жөлөк пул. Эме кылып, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун ала берет. Доход эле ашып кетпесе.
Менин жолдошум 100 000 сом пайызга акча алган. Айына 10 000 сомдон пайызын бир жыл төлөдү. Акыры төлөй албай калып Россияга кетти. Азыр төлөгөнгө такыр шарты жок. Эми жолдошум мыйзам алдында кандай жоопкерчиликке тартылат? Бул маселе көпчүлүк учурларда ошол карыз берген адамдар бул мен алдамчылык деген маселени коет да. Бул жазык иши деген, бул жерде конечно албетте жазык иши деген жок. Бул жерде тек гана жарандык иш деп эсептесе болот. Жаран тартипте сот аркылуу тиги ошол жанакы акча берүүчү деп коелучу, пайыз менен берүүчү ошол сотко кайрылат. Сотто бул жаран тартипте гана чечилет. Бирок ошо бир маселе жанакы пайыздары боюнча, бергендиги боюнча бул баягы далилдерин өзү баягы мыйзамда жазган да. Например, маселен сотто доогер тарап болобу, жоопкер тарап болобу, ар ким өзүнүн доводдорун сотто өзү далилдөөгө милдеттүү да. Бул жанакы жарандык процессуалдык кодекстин 65-беренесинде көрсөтүлгөн да. Доогер, жоопкер болсо дагы өзү ошо далилдеш керек да. Ошо далилдесе сот ошого карап жакшы чечим чыгышы мүмкүн да. Акыйкат чечим чыгышы мүмкүн. Менин жолдошум 2010-жылы июнь колгалаңында каза болгон. Мамлекет үй берген. Ал үйдү кайненемдер алып койду. Үй кайнатамдын атына жаздырылган болчу. Эми мен үйдү кантип алсам болот? Менин да тиешем барбы? Бул маселени действительно чырлуу маселе экен да. Бул өзү негизи бундай окуяны биз көрүп атпайбыз. Ошо июнь колгалаңында каза болгондордун көпчүлүк учурларында жубайына жазылат да. Жубайына берилиш керек эле. Эми бул ошо баштан туура эмес, өзү баягы ишти башташкан экен. Мындай да баягы менчик ээси дейт да. Мен дагы дайым айтып жүрөм да, элге дагы түшүнүктүү болуш үчүн айтайын деп атам. Менчик ээси дейтээлик кылууга, тескөөгө, пайдаланууга укуктуу деп атат. Демек менчик ээси кимдин атында документте, тийиштүү документтери болсо, как менчик ээси катары, ал өзү билип туруп жанакы ошол менчик мененчи менчикти каалагандай башкарылат да. Демек азыр ошол колгалаңдан тиги баласына атасынын атына өтүп калган болсо, аны эми азыр жубай азырчы кандай кылып туруп аны неме кылат? Ошо мыйзамды караш керек да. Ошол жагын эгерде никеси бар, мен билем, түшүнүп атам, каза болуп калды, жубайынын атына бериш керек эле да, өзү мыйзам неме ошол башынан маселени чечкенде. Азыр эми муну бедегиде чечиш кыйын да. Мыйзам азыр менчик ээси атасы экен, аны талашыш кыйын. Менин иним менен келиним ажырашып кеткен. Ортодо 3 баласы бар. Балдар инимде. Келиним балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып кетип калган. Бербей жатат. Башка күбөлүк алалы десек, бул жактан берилбейт экен. Анткени балдар Өзбекстанда төрөлгөн. Эми биз балдарга кантип күбөлүк алсак болот? Өзү күбөлүктү тиги азыр ошол келини алып кетип калган да, туура бербей жатат. Мен түшүндүм. Аны өзү мыйзам боюнча жанагы кайрадан арыз жазса, ошол кайсыл жерден, кайсыл жанакы жаак деп коебузбу? Ошол ЗАГСтан, кайсы ЗАГСтан берген болсо, айыл өкмөттөн берген болсо, ошол жерден запрос кылып туруп, арыз менен кайрылса, жанакы кайталама деп коебузбу? Дубликат, жоксо повторный деген кайталама күбөлүк бериш керек эле да. Эми азыр бир маселе жанакы Өзбекстанда болуп атпайбы? Бирок Өзбекстанда болсо да бизде жана Минский соглашение деген бар го, андай бар. Болбосо жана неме деген бар. Кишинев деген конвенция бар. Молдованын конвенциясында ошондой мыйзам бар. 2002-жылы кабыл алынган, 2004-жылы 11-12 мамлекет атайын ошол биригип макулдашкан конвенция бар. Ошо конвенцияны негиздеп туруп, арыз менен кайрылса берет. Өзүңүздү түйшөлткөн жана кызыктырган суроону аудио же видео тасмага түшүрүп, WhatsApp аркылуу бизге жөнөтүңүз. Тиешелүү адистерден жооп алып беребиз. Биздин WhatsApp кызмат 0755 41 47 83.